Альянс Алтын компаниясы Талас районундағы жер үйкені жайгашкан Бекмолда айыл аймагындагы карыяларга сый-урмат көрсөттү. 70-тен жогору курактагы 260 айыл тургунуна дастаркон жайып карлар күнү менен куттуктады. 4 айылдагы улайган курактагы ата-апалар үчүн тамак-аштын чыгымы компаниянын эсебинен жумшалды. Бекмолда айыл өкмөтү бүгүн жакшы иш-чара өткөзүп атат. Бул боюнча бизге да кабарлаган. Альянс Алтын компаниясы мындай иш-чараларды биринчи кезек колдойт. Жана ушу иш-чараны өткөзүп аткан айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдиребиз. Альянс Алтын компаниясынын атынан жана жетекчилигинин атынан апаларыбызды, аталарыбызды куттуктайбыз. Карыларды куттуктоо иш-чарасына Бекмолда айыл өкмөтү дагы салымын кошту. 70-тен жогору курактагы ата-апаларга 1000 сомдон акчабай тапшырды. Бүгүнкү күнү Бекмолда айыл аймагында карылар күнүн майрамдап жатабыз. Ушул 4 айылдын болгон аксакалдарды, апаларды бардыгын чакырып, сый тамак кылып, маданий иш-чара өткөрүп атабыз. Ошого жараша да бир кичине түлөө кылып, мал союп, ошол боюнча дагы бир жакшы бир иш-чара кылып атабыз. Кудай буйруса, өзүбүздүн 4 айылда бир 250нин тегерегинде аксакал апаларыбыз бар экен. Ошолордун баарына чакырып, өзүбүздүн белектерибизди берип, жакшы бир каалоо тилектерди батасын алайын деп бир жакшы иш-чара өткөрүп атабыз. Альянс Алтын компаниясынын жана Бекмолда айыл өкмөтүнүн биргелешкен сый-урматына айылдагы карыялар ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул заманда жаратууга биздин аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын баарынын эмгеги бар. Мен бир нерсеге сүйүнүп атам. Бир жылда бир болсо да карыяларды чогултуп, бирибиз менен бирибизди жолуктуруп, жүз көрүштүрүп койгон балдарга рахмат. Ушул балдарга Кудай кубат берсин. Биз колубуздан келгенди жасадык, аксакалдар, ак элечек, ак жоолукчан апалар. Алаканыңарды жоорутуп эмгек кылдыңар. Ошол эмгектин үсүрүн көрө бергиле. Биз эмгекти жасадык да балдарга эстафетаны өткөрүп бердик. Ушул балдардын жерди, элди гүлдөтүп, жакшы иштешине көмөктөш бололу. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы ар бир майрамда карыяларды унутпай, ак дастаркон үстүндө сыйлап, куттуктап келет.